Мисалы үчүн орозо эмес учурда кайсыл бир туура эмес ишти кылган болсо шайтанга шылтай алат да. Ооба. Бирок орозодо шайтанга шылтайын десе шайтан демек ал өзүнүн иши да, өзүнүн Албетте, иши. албетте. Демек азыр деле тилекке каршы ошондой туура эмес жолдордо жүргөн деле кишилер бар азыр делечи. Ооба. Орозо айында жашап деле орозо кармоого мусулмандар деле бар тилекке каршы. Айтайын дегеним, берде мындай шайтанга шылтоо кандайдыр деңгээлде болбогон бир нерсе болуп калып атат да. Өзүң оңол деген нерсе. Аны мен жамаатка айтып келе жатам. Буга чейин шайтаным семирип кетип, шайтаным мойнума минип алып, моюн жар бербей деп шайтанды эле мактап келдик да. Эркелетип эле ошону элечи. Азыр эми шайтан дейин десеңиз, шайтан кишенделүүдө. Ошондуктан мен адамдарга айтып атам, өзүңдү карап койур, өзүң тирүү шайтан эмессиңби? Себеби шайтандын азгырыгына караганда адамдын азгырганы жаман да. Ошондуктан бул ай Куран түшкөн ай. Куран акыркы сүрө Нас сүрөсү менен аяктап атат. Ошол жерде Аллах Субханаху айтат: "Кул а'уду бираббин нас, маликин нас, илахин нас, мин шаррил васвасил ханнас, аллази ювасвису фи судурин нас, минал джиннати ван нас." Адамдардын жүрөгүнө кирип алып васваса кылган минан нас. Шайтандардын жана адамдардын жамандыгынан сактаныш тилегин. Адамдардын шайтаны, чынын айтканда, шайтандын, жиндердин шайтанага караганда жаманыраак да. Себеби шайтан васваса эле кылышы мүмкүн. Кылбай эле койбойсуңбу деп оюңа эле келет да. Адам баласы бетиңе эле ачык эле айтып атпайбы? Сен деле ошолорго кошулдуңбу? Сен деле депчи. Алар ким өзү деле билбейт өзүчү. Каяка баратканды, эмне болуп атканын, кимден отказ берип атканын өзү деле билбейт. Ошондуктан адамдардын шайтанынан, деги эле адамдардын васвасасынан көбүрөөк сактаныш тилеш керек. Ошондуктан мен жамаатка айтам, өзгөчө оңолом дей турган болсоң, чөйрөңдү дагы бир карап кой. Кайсы чөйрөгө, кайсы жамаатка кошулуп алгансың? Аны дагы карашың керек да. Баардыгы эле ичкен болсо, баардыгы эле чеккен болсо. Ишенесизби? Шамалсайга барсам, ошол жерде көзү азиз бала бар экен, эки көзү көрбөгөн. Адамдар чөйрөсү начар болгондон ошого насыбай атканды үйрөтүп коюшту да. Болбосо ал каяктан көрдү дейсиз. Аны каяктан билет дейсиз анычы. Ошондуктан чөйрөндө да караш керек. Эгер чөйрөң жаман болот турган болсо, көзүң көрбөсө деле ошого ошондо үйрөтүп кое берет, ошого ошондо чектирип кое берет, ошого ошон жаман жолго тартып кете берет. Ошондуктан ар бир адам эгер оңолом дей турган болсо, чөйрөсүндө караш керек. Албетте, бизде хижрат деп коет го, көчүү. Пайгамбар айткан, Меккеден кийин хижрат болбойт. Мекке фатх болгондон кийинчи. Бирок хижрат деген сөз жаман чөйрөнү таштап, жакшы чөйрөгө өтүшлүк, бул дагы хижрат да. Күнөөнү таштап, соопко өтүш, бул дагы хижрат. Намаз окубай жүргөндөрдү таштап туруп, намаз окугандарга кошуштук, бул дагы хижрат да. Ошондуктан азыр хижрат жолун табайм дей турган болсоңуз бар. Оңолом дей турган болсоңуз мүмкүнчүлүк бар.